Жунда заводу инвестиция жана башка экономика маселе жок. Керек. Биз эсимде Жунда заводдун ошо финанс полициясы бир убакта жаап иштетпей койгон учурда дагы парламент экономика жана налык салык деп туруп маселе көтөрүлүп, барып жогорку кеңеш жардамдашканда жетекчилик, юрист сиздер эсиңерге тутуп койгула. Сиздер кыргыз мамлекетинин чегинде, кыргыз мыйзамдарынын ылайык иштеп жатасыңар. Бул жерде эрке талтаң болуп, каалагандай болуп, өтүгүн төргөлөм деген нерсе болбош керек. Предписанияны берип атабыз, аткарып атат деп атасыз. Ошол эле мезгилде Айнур Абдрасуловна жер мыйзамдары боюнча аткарылбаганын айтып атат. Булар эмне өзгөчө режимде иштеп атабы? Же өзгөчө статуска ээби Жунда? Эмне үчүн жер мыйзамдары аткарылган жок? Эмне үчүн өз билемдик кылып 1 гектар 11 сотик жерге АЗС куруу боюнча чечим кабыл алып атат? Урматтуу мамлекеттик органдар, биз Жунданын маселесин парламентте карап атабыз. Парламент мамлекеттин эң жогорку бийлик органы. Парламенттин чечимин дагы барып туруп аткарбай, дагы буйтай турган болгон болсо, анда билбейм, анда бир өтө чоң крышасы бар окшойт деген бир чечим келет окшойбуз. Себеби Бакирин Жамалович бир канча жолу көтөрүлүп жүрөт. Жергиликтүү калк дагы жөн көтөргөн жок да бул маселени. Зыяндуулук бар үчүн көтөрүп атат. Ушул чечимге айтып кеттим. Экинчи, жер мыйзамдарын аткарбагандыгы боюнча конкреттүү Айнур Абдрасуловнан комитет менен иштесеңиз, аппарат менен так көргөзүп туруп чараларды көрүш керек.